Аллах өз сақтады, жарылбай қалды. Боғым Қапчығайында 40 тонналық бензоз бензинді алып баратып, қырсыққа қауылды. Уна қапталдап қалған жетегізді екі уна қағышып, бирөөсү ава салып кетті. Құлақтандыру өтө каттуу жан болып, сел жүрүшү мүмкүн, сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кудай сактаптыр. Боом Капчыгайында 40 тонна күйүүчү май жүктөгөн КАМАЗ кырсыкка учурады. Бишкек Нарын жолунун Боом Капчыгайында 40 тонна күйүүчү май жүктөгөн КАМАЗ кырсыкка учурады. Ал жол четиндеги бордюрду сүзүп токтоп калган. Өз убагында токтогонуна байланыштуу жарылуу болбой, ири кырсыктын алдын алууга мүмкүн болду. Окуянын чоо жайы такталууда. Булак Биянкежи. Полный солярка агып атат, полный гружен экен. Жети өгүздө эки унаа кагышып, бири ала салып кетти. Кече 24 майда Жети өгүз районунда унаа кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалыматка караганда Караколдон Жети өгүзгө чыга бериш жерден Mercedes-Benz Sprinter менен Subaru үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктан жаракат алгандар бар. Булак Турмушкежи. Кыргызстандык жаш талант бейши жандуу үн менен орусиялыктарды таң калтырды. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Джо Байден рак оорусуна чалдыккандан бери алгачкы ирет эл алдына чыкты. Бул биргелешкен сүрөттөгү мурдагы мамлекет башчысынын жубайы Джилл Байден социалдык баракчасына жарыялаганын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, АКШнын мурдагы президенти 23 майда Коннектикут штатынын Солсбери шаарында небереси Роберт Хантердин бүтүрүү аземине катышты. Айта кетсек, буга чейин экс-президентке шишиктин эң агрессивдүү түрлөрүнүн бири деген диагноз коюлгандыгы айтылган. Сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул кабар билдирди. 25, 26, 27 майда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн 25 майда УКМдин Кыргыз гидромет кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ошондой эле УКМ чарбактарды, арыктарды, сел каналдарын тазалоого чакырат. Кытайда көздү жумуп көрүүгө мүмкүндүк берүүчү линзалар иштелип чыкты. Кытайдын Илим жана технология университетинин окумуштуулары көз жумулуп турганда да көрүүгө мүмкүндүк берген линзаларды ойлоп табышты. Изилдөө Кел журналына жарыяланганын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, линзалар түнкү көрүү аппараттарынан айырмаланып, жарык толкундарын өзгөртүү менен гана иштейт. Бирок нано бөлүкчүлөр тарабынан жарык чачырагандыктан сүрөт бир аз бүдөм көрсөтүлөт. Андыктан линзалар жарык диодоттор сыяктуу жаркыраган инфракызыл булактарды гана көрүүгө мүмкүндүк берет. Эксперттер технологиянын олуттуу потенциалын көрүшөт. Мисалы, мындай линзалар хирургтарда колдонулушу мүмкүн. Бул дарыгерлерге чоң көлөмдөгү жабдуулардын кереги жок эле шишиктерди аныктоого мүмкүндүк берет деп эсептешет. Окумуштуулар азырынча линзанын үстүнөн дагы иштөө керектигин кошумчалашты. Ажылык сапары башталды. 1998 кыргызстандык зыяратчы Меккеге жетти. Быйыл ажылык сапары башталып, Сауд Араб патшалыгына келген кыргызстандык зыяратчылардын саны 1998ге жетти. Алардын алгачкы тобун Мекке шаарындагы ажылыкты уюштуруу штабынын өкүлдөрү тосуп алып, жатаканаларга жайгаштыруу иштери ийгиликтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу муфтияттан маалымдашты. Зыяратчылар Медина жана Бишкек Жидда багыттары боюнча келишип, учурда жатаканаларда жайгашууда. Ал эми жатаканалардан Харам мечитине чейин атайын ажылар үчүн каттаган автобустар ишке киргизилди.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.